Чынбайды алып кел. Чынбайды алып кел. Население кылган жана соттарды алып кел. Акчага сатылган. Милициясы, участковойлор эч ким унчук албай, үн катпай турду. Мен уже келгенде бүт эшикке итти сүйрөп чыккандай эле. Азыр менин үйүм Чыныбай уулу Эржанда оформить этилип турат. Мен ошондо эле буларга айтам, бул акыйкат жок. Момча болсо, не может быть момча эме пенясы. 40-50 адам эле. Баарыбызды Чыныбай кунуч ошол кезде биздин сөзүбүздү туккан жок. Бири өлдү, ун туураган дробилка тууралып бир жанан өлүп атты, бири бензин куюнуп өлдү. Ошол кезде Чыныбай Турсунбеков спикер убагында көп спикерлигин пайдаланды. Соттор токтоп кала турган ал киши звонить эткенде. Ассаламу алейкум, урматтуу Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезитинин YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздердин назарыңыздарда журналисттик иликтөө көрсөтүүсү. 2009 жылы сентябрь айында мага 2 бала келишти. Эже, сиз деген биз жакшы бизнес сизге предлагать этебиз. Бизде возможность бар. Un алып беребиз. Ал унду алып, сатып, жакшы пайда көрөбүз деп. Ал балдар менен макулдашып, анан Акунга келдим. Акунга келип, договор түзүп, ошону менен мен 2009 жылы сентябрдан баштап где-то un ала баштадым. Бул балдар болсо мен деле тааныбайт элем, көрсө бул балдар Тентимишеванын эжесинин баласы Жанат деген бала экен, жана анын досу Нурлан деген бала экен. Ошону менен анан мен дагы бир жакшы кызыккан нерсем айтышты да, эже сиз эч кандай ора болбойсуз. Биз унду алабыз, сизге сатып беребиз. За то, что биз сизге сатып бергенибиз үчүн сиз бизге $15,000 un таштайсыз деп айтты. Эми анан биз эсептеп, тияк биягын жакшылап эсептеп көрүп, анан мага деле жакшыраак калат экен. Болуптур балдар деп мен макул болуп, өзүн советский Горькийдеги үйүмдү коюп, залогко ошентип Акунда мен экинчи сорт жана высший сорт un алдым. 2009 жылдын 16 сентябрында Бишкек мелкомбинат ачык акционердик коомунун башкы директору бейиши болгур маркум Турсунбеков Чыныбай Акунович менен Мамбетова Кераскан Жалиеванын ортосунда номер 286/09 кредиттик келишими түзүлгөн. Келишимдин предмети болуп 14 миллион сом өлчөмүндөгү жогорку жана экинчи сорттогу un эсептелинген. Коштоочу товар транспорттук документтерде товардын саны жана баалары так көрсөтүлгөн. Мен мурун баягы un менен заниматься этип көрбөгөндөн кийин билбейт экенмин да. Бул кайсы un жакшы өтөт, кайсы un өтөт, бул бизнести иштеп көргөн эмесмин. А көрсө высший сорт менен экинчи сорт un өзү негизи өтпөгөн ундар экен. Ошол кезде тем более рынокто бизде базарда ундун конкуренциясы чоң болуп, вообще un өтпөй турган момент эле. Ошол менен балдар эже унубуз өтпөй атат, давайте ош жактан өтөт, ошо жакка жиберели деди. Эми өзүңөр сатып беребиз деп ода бергенден кийин кайда жиберсеңер да жибергиле, мага сатып акчасын бергиле деп мен макул болдум. Ошол менен ундарды биз ошко жибере баштадык. Ошол кездерде бир декабрга жакындап калганда, уже ноябрь-декабрь болуп калганда ундардын өтпөгөнүн көрүп мен, тем более мага акча да келип түшпөгөнүн көрүп, анан айттым. Турсунбековго бардым. Раматылык ал кезде ал киши тирүү эле. Барып айттым, айланайын Чыныбай Акунович, мен могу ундар өтпөй атат. Калганын албай эле койсом болобу? Себеби деген мен чуто коркуп атам десем, айтты, эже коркпоңуз, ала бериңиз, биз сизге деген узартып беребиз. Ундарды мөөнөтүн, ошондуктан эч коркпой ала бериңиз деди. Анда болуптур деп анан ошон менен анан ундарды алып дагы Ошко жөнөттүк. Эң акыркы ундар где-то декабрдын аяктарында 2009 жылы Ошко кетти. Ошентип биз ундарды аякка жибергенден кийин мына сатылат, ана сатылат деп складта туруп күтө берип, анан 2010 жылы өзүңөр билесиздер, Каргашалуу Ош акуясы болуп, ошон менен менин ундарым да жок болду, акча да жок болду. Жанагы сатып берем деген балдар $15,000 унду алып
алар да жок болду. Мамбетова тарабынан чыгарылган ун Кыргыз Республикасынын Ош облусуна сатууга жөнөтүлгөн. Бул товар транспорттук накладнойлор менен тастыкталып турат. Ал эми продукциянын сатууга алган адамдар сатуудан түшкөн ундун акчалай суммасын камсыз кыла алган эмес. Өлкөнүн түштүгүндөгү саясий туруксуз абал жана 2010-жылдагы Ош Жалалабад аймагындагы июнь окуялары таасир эткен. Мамбетова Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коомуна келип, өлкөдөгү туруксуз абалдан жаралган көйгөйлөр тууралуу тез арада кабарлаган. Ошто сатуу үчүн ун алган көптөгөн адамдар 2010-жылдагы июнь окуясында каза болуп, дайынсыз жоголгон. Өлкөдөгү туруксуз саясий кырдаалга байланыштуу Мамбетова 2009-жылдын 18 сентябрындагы кредиттик келишим боюнча алган унду сатуудан түшкөн акча каражаттарын өз убагында жыйнап ала албай, Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коомуна төлөмдөрдү келишимде көрсөтүлгөн убакта жүргүзө алган эмес. 2010-жылдын 22 апрелинде Мамбетова Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коомуна кат менен кайрылып, 2009-жылдын 18 сентябрында комбинаттан кредиттик келишим боюнча алган ундар таланып тонолуп, калгандары сатылбай Ош шаарындагы кампаларда сакталып турганын айтып, акча каражатын төлөп берүүнү бир аз убакытка узартып турууну суранган. 2010-жылдын 27 апрелинде Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коому Мамбетовага 14.171.850 сом суммасындагы күрөө предметине өндүрүп алуу жол жобосу башталгандыгы жөнүндө кат жүзүндө билдирүү жөнөтүп, анын ичинен негизги карыз 13.244.720 сом, үстөк пайыздар 927.130 сомду түзгөнүн маалымдаган. 2010-жылдын 22 июлунда Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коому Мамбетовага күрөө предметине өндүрүп алуу жол жобосу башталгандыгы тууралуу кайрадан билдирүү жөнөткөн. Анда карыздын суммасы буга чейин 21.390.233 сомду түзгөн. Анын ичинен негизги карыз 13.244.720 сом. Пайыздары 8.145.503 сом болгонун кабарлаган. Мында үстөк пайызы 3 айга жетпеген убакта 7.218.370 сомго өскөнүн көрүүгө болот. Айыптын суммасы 2 айдын ичинде эле 7 миллион сомдон ашып кетеби? Бул көйгөйлүү маселелерге соттор эмне үчүн көңүл бурган эмес деген суроо жаралат. Анан мен ушундай бир кыйналышка туш келдим. Ошол кезде баягы узартып беребиз деген Чыныбай Акунович раматтылык а киши болсо уже депутаттыкка кетип калды бийликке. Анан калган коммерческий директоруна келсем, эч кандай узарта албайбыз эже деп, мени ошо марттан баштап мага пеня коюп, мени төлөйсүз деп кыйнай башташты. Эми болуптур, эми төлөсө кандай болсо дагы акырын бөлүп төлөйүн деп коммерческий директоруна бардым. Ал Рустам Жунушев деген жигит эле. Ага барсам айтты, эже деди, сиз деген азыр деген бул ундарды наличка менен пенясын төлөйсүз биринчиден, андан кийин анан основной сумманы төлөйсүз деди. Анан биздин договорда Акун менен менин ортомдо договорда жазылган эле. Мен ар кандай товарлар менен да кутула алам деп. Анан мен бере баштадым. Мына силарга мешок берейин, мынакей сиздерге труба берейин, мынакей сиздерге пшеница берейин деп, ошондой эле көлдө жерим бар болчу, мына ушуну берейин деп баарын предлагать этип баштадым. Керескан Мамбетова 2011-жылы Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коомунун кредиттик келишиминде көрсөтүлгөн суммага башка продукцияларды тактап айтканда түтүктөрдү берип, карызды жабуу өтүнүчү менен арыз жазып кайрылып, сунушталган товардын аталышын көрсөтүп, алдын ала тизмени тиркеген. Кредиттик келишимде бардык карама-каршылыктарды тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу чечсе болоору жазылганы менен, Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коому бул жолу да анын өтүнүчүн четке каккан. Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коомунун карызды жабуу үчүн түтүк эмес, буудай алууга каалоосу бар экенин билдирген. Мамбетова өз кезегинде изилдөө үчүн буудайдын үлгүлөрүн берген. Бирок Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коому бул сунуштан да кайрадан баш тарткан. Такыр жолотушпай коюшту.
Акырында өзүмдүн үйүмдөн аренда түшкөн акчадан акырын основной сумманы деле төлөй берейин десем, расчетный счетту сурап, юристи Исакова Жылдызга бардым. Айланайын берчи сен мага. Мен силерге ушундай төлөй берейин десем, жок эже, сиз деген биринчи пенияны төлөңүз. Бул расчетный счет договорда бар экен го, ошол расчетный счетко төлөй берейинби десем, жок эже, сиз биринчи пенияны төлөйсүз, андан кийин анан основной сумманы жапчысын төлөйсүз деп ошентип алар макул болбой коюшту. Бул үйдү мага түрктөр келип, бизнесмендер келишти да, бул үйдү алалы эже. Мен айттым, ушундай мен карызым бар десем, жүрүңүз деди. Биз деген госрегистрге барабыз. Сиз аконга карызыңызды ошол жерден бересиз, калган разницасын өзүңүз аласыз, бирок бизге сразу оформить этип бересиз дешти. Мен ошону угуп алып, сүйүнүп, коммерческий директоруна бардым. Айланайын, ушинтип мага покупатель келип атат, эмне кыласыңар, давайте мен силердин карызыңардан кутулайын, андан кийин мен өзүмө аз да болсо жалгыз үйүм болсо, үй жок калдым, үй алып алайын десем, Жунушев, эже мен чоңдорго айтайын, көрөбүз деп коюшту. Ошентип андан да отказ беришти. Андан да отказ берип, жок, биз андай кыла албайбыз деди. Анан айлам кетип, анан соттошуп баштадык. Ошондо жарым жылга жетип жетпей, акым мага билбейм кандай иш менен заниматься эткенде алардын деген штрафын же болбосо алардын пениясын төлөшүм керек эле. Ушунчалык деген 8 миллион, 15 миллион, 20 миллион, акыры келип 65 миллион, основной суммадан башка 60 миллионго чейинки штрафты салып коюшту. Кересхан Мамбетованын айтуусу боюнча, соттор чечим чыгарганда сырттан чечим чыгарган. Үйүнөн чыгаруу боюнча дагы, үйүн башка бирөөгө өткөрүп берүү боюнча дагы. Ошентип биз соттошуп, айлам кеткенде, анан акырында эми ушундай болот экен да. Эмне кылам эми деп, ошентесем, өзүлөрү заочный решение чыгарып алышып, мага айтпастан, мага билдирбестен үйдү арестке койгон элем да, өзүм койгом сот аркылуу Рыспекова Ленинский райондон. Андан кийин өзүм да кагаз жазып, заявление жазгам. Өзү негизи госрегистрдин документинде карасам, ээси дагы заявление жаза турган болсо, ал письменный руксат бермейинче арест алынбайт деп турат. Рыспекованын сотунун решениясы күчүнө кире электе арестте турган үйдү Сагындыков Арсланбек Байкеге оформить этип беришти. Ал Байке, ал Горкийди келип көргөн да эмес. Ал Байкеге канча жолу звонить этип чалып, через доверительный адам аркылуу да болсом, такыр мени менен сүйлөшпөй да, кезикпей дагы, мени менен даже көрүшкүсү да келген жок ал киши. Күрөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарына ылайык Мамбетова өзү ачык аукционга катышууга укугу болгонуна карабай тоорукка катыштырылган эмес. Мамбетованын мүлкү ачык аукциондо тоорукка коюлуп сатылганын да билген эмес. Эмнегедир соттор бул маселени да көз жаздымда калтырган. Айлам кетип, эми ушундай болот турбайбы? Бийлик деген ал кезде биздин Раматлык Чыныбай Акунович спикер болуп калды. Мен деген жөнөкөй адам, ошондуктан бүт соттордун баары акындын адамдары келеби, келбейби, баары ута беришти. Акыры келип туруп дагы мага госпошлинадан төлөтүп, мына азыркыга чейин пенсиясы жок калдым. Соттор иш боюнча тийиштүү объективдүү иликтөө жүргүзгөн эмес. Айыптык санкцияларды эсептөө үчүн экспертизаларды дайындашкан эмес. Келишим түзүлгөн учурдан тартып, кредиттик келишим бузулган учурдан тартып, айыптык санкциялар канча мөөнөткө чегерилгенин, бул келишимде каралбагандыктан эсептөөлөр туура же туура эмес жасалганын териштирген эмес. Мунун баары Чыныбай Турсунбековдун буга чейин КСДП партиясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты болгондугуна байланыштуу. Ал же анын жардамчылары тарабынан сотторго кысым көрсөтүлгөн болуш керек деген шек жараткан. 13-жылы Сагындыковго оформить этип бергенден кийин дагы соттошуп пения боюнча жогорку сотко чейин бардык. Жогорку соттон 28 миллион кылып туруп, жогорку сот чечип берди. Ошону менен 13 миллионго уналсам 28 миллион кылып коюшту. Эми бийлик менен каршылаша албайт экем деп бардыгына макул болуп, эми кала бердим ыйлап, жалгыз үйүм болсо, эми үй жок калдым.
талаада калдым. Мени бул бизди ошол 2016 жылы октябрда бизди выселение кылганда мен ойлойм, илгери Үркүндө да мындай көчүрбөсө керек деп. Себеби деген ошондо өзүмдүн үйүмдү 2-чү этажда мен жашачу элем. 3-чү этаждан мен оокаттарымды Октябрьский райондун сот аткаруучулары менен бирге Акундун охранасы, Акундун грузчиктери чогулуп отуруп 100ге жакын адам менин оокатымды саат 2-ден саат 10га чейин көчө гана, короо гана ыргытып коюшту. Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси 1-бөлүм жалпы жоболор 15-глава менчик укугун жана башка буюмдарын коргоо 289-статья менчик укугун коргоонун негизги ыкмалары менчик ээси башка бирөө мыйзамсыз ээлеп алган өзүнүн мүлкүн кайра талап кылууга укуктуу. Менчик ээси өзүнүн менчик укугунун таанылышын ошондой эле ээлик кылуудан ажырап калууга байланышпаган башка бузулган укуктарынын чектелишин талап кыла алат. 290-статья кара ниет ээлик кылуучудан мүлктү талап кылуу. Башка бирөөнүн мыйзамсыз ээлик кылуусунан өз мүлкүн талап кылууда менчик ээсисиз ээлеп алышы мыйзамсыз экендигин билген же билүүгө тийиш болгон жактан кара ниет ээлик кылуучу ал ээлик кылган бардык мезгил ичинде мындай ээлик кылуудан тапкан же табууга тийиш болгон бардык кирешесин да кайтарып же ордун толтуруп берүүнү талап кылууга укуктуу. Ал эми ак ниет ээлик кылуучудан ээлеп алгандыгы мыйзамсыз экендигин билгенде же билүүгө тийиш болгондон же менчик ээсинин мүлктү кайтарып берүү жөнүндөгү доосу боюнча билдирүү алгандан берки мезгил ичиндеги тапкан же табууга тийиш болгон бардык кирешесин кайтарып же ордун толтуруп берүүнү талап кылууга укуктуу. Жогоруда көрсөтүлгөн мыйзам алкагында кара ниет ээлик кылуучудан өз мүлкүн талап кылып мыйзам чегинде кайтаруу алуу максатында Керескан Мамбетова өз кезегинде бир нече рет укук коргоо органдарына кайрылып, бирок оңдуу жыйынтык болбогонун айтат. Анын үстүнө ошол жерден толтура оокатымдын баары уурдалып, толтура оокаттарымдын баарын алып качышып, кийин мен милицияга жаздым, МВДга. Уголовный дело ачылды, бирок акырына жеткен жок. Айлам кетип эмне кылам, унча калбадым. Ошо кездеги биздин президент болгон Атамбаевка жаздым, андан кийин Жээнбековго жаздым. Ал кездерде ал киши спикер экен, менин колуман эчтеке келген жок. Мамбетова Керескандын Бишкек шаарынын Горький көчөсүнүн номер 120 дарегинде жайгашкан кыймылсыз мүлкү 2013 жылы 19 декабрда сатып алуу келишиминин негизинде ачык торукка катышкан Сагындыков Арстанбек деген кыргыз жаранына сатылат. Бирок түшүнүксүз жагдайда 2023 жылдын 28 апрелинде арадан 14 жыл өткөндө Мамбетова Керескандын Бишкек шаарынын Горький көчөсүнүн номер 120 дарегинде жайгашкан кыймылсыз мүлкү Чыныбай Турсунбековдун уулу Чыныбай уулу Эржанга сатып алуу келишиминин негизинде катталып, Бишкек шаарынын Горький көчөсүнүн номер 120 дарегинде жайгашкан кыймылсыз мүлктүн менчик ээси Чыныбай уулу Эржан болуп калат. Бул көрүнүштөн улам 2009 жылдын 16 сентябрында Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коомунун башкы директору Раматылык Турсунбеков Чыныбай Акынович менен Мамбетова Керескан Жалиеванын ортосунда кредиттик келишим түзүлгөн күндө эле пландалган эмес беле деген шек жаралбай койбойт. Бул албетте укук коргоо органдары тарабынан тыкыр иликтөөгө тийиш болгон маселе. Унчукпай эми үйүмдү алдырдым деп ыйлап кала бердим эле. Анан карасам мага информация жетти, что сиздин үйүңүздү Чыныбай уулу Эржанга оформить этти деп. Бул кандай дедим. Бул деген мен барганда Сагындыковду сатып алды деп, Сагындыков деген өзү ушунча акчаны таап сатып алган кыйын киши экен деп калгам. Анан көрсө, ал жөн эле болбогон сделка экен да, жашыруун сделка экен. Ошону менен мынакей көрсө деген акыры келип мына Чыныбай уулу Эржан деп, азыр менин үйүм Чыныбай уулу Эржанда оформить этилип турат. Муну менен эмнени түшүндүм мен? Дедим, бул атайы эле мен канча аракеттендим. Атайы эле менин немемди, үйүмдү алыш үчүн эч кандай товарды да алышпаптыр, эч кандай акча да мага төлөттүрбөптүр. Эптеп, соттоп, мени морально кысып отуруп, үйүмдү таштап кеткенге, мени кууп чыгарганга аракеттенген иш экен. Ошондон кийин анан баласына оформить эткенде анан мен анан кой дедим. Азыр болсо бизде жаңы бийлик. Мына көрүп атабыз, биздин кымбаттуу президент Сатыр Жапаров, кымбаттуу ГКНБнын жетекчиси
Камчыбек Ташиев ушундай деген адамдардын мындай чындыкты чыгарган жакшы иштер болуп атат да. Мен ошого ишенип, анан кайра жаздым. ГКМБга жаздым, айланайын Камчыбек Ташиевич. Андан кийин деген МВДга жаздым. Андан кийин прокуратурага жаздым. Бирок баягыдай эле мага каттар келип атат. Генеральный прокуратурага жазсам, районный прокуратурадан кат келет, текшеребиз, анан көрөбүз деп. МВДга жазсам, Октябрьский, мен Октябрьскийден көрөм, ошолорго кат баягы эле убакыт болуп атат да. Айланайын биздин президентибиз Садыр Жапаров. Ошондой эле Камчыбек Ташиев. Ушу карап коюңуздарчы, биздей жөнөкөй адамдардычы. Биз деген мен ал үйдү 10 жылдап аябай эмгектенип жүрүп салган үйүм ал үйчү. Мага окшогон 65 семья бар, ушу акын үчүнчү күйүп үйлөрүн алдыргандар. Сиздер айтып атасыздар, бул деген мелкомбинат аябай жакшы иштеп өзөрү бай деп. Жок. Бул Тентимишеванын мелкомбинаты мага окшогон жөнөкөй адамдардын ун берип, өтпөгөн ундарын берип, ошондон үй жайын алып, ошондон байыган. Мелкомбинатта толтура иш бар. Если текшерилсечи, мен жаңыдан заявление жазган убакта 65 үй бүлө болчу. Ошонун арасында канчасы байкуштар ыйлап, канчасы өлүп кетти, канчасы банкрот болуп качып кетти. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, эң акыркы акыйкатты чечип берет деп биз сизге чын жүрөктөн ишенип, чын жүрөктөн сиздерге кайрылабыз. Мисалы үчүн менин үйүмдү алгысы келбесе, бизди ошол алган унду сатып, ушул бейбечаралар пайда көрсүн деп ойлогон болсо, мелкомбинат, ошонун жетекчилиги Тентимишева, Раматлык Чыныбай Акунович, анда алар мисалы үчүн мага бермек да. Кайсыл убакта график оплата деп коет. Мындай бөлүп, ай сайын бөлүп, булайда мынча төлөйсүз, булайда мынча төлөйсүз деп. Жана, эси ушул график боюнча төлөбөсөңүз, мынча сизге процент болот, же болбосо мынча штраф төлөйсүз деп. Анын баарында эчтеке жок болгон. Мында ачык эле көрүнүп тургандай, Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коомунун башында эле Мамбетованын мүлкүнө, тактап айтканда жер участогуна кызыккан эмеспи? Анын мүлкү жайгашкан жер Бишкек шаарынын чок ортосунда, тактап айтканда Совет жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Бардык коммуникациялары бар, көп кабаттуу үйлөрдү курууга ылайыктуу. Бул Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коомунун генералдык директору Чыныбай Турсунбеков жана анын жубайы учурдагы башкы директор Нуржан Тентимишева үчүн абдан чоң киреше алып келет деген кара ниет ой болгон эмеспи деген суроо келип чыгат. Я, в принципе, понимаю, что несправедливо. Мен ошондой эле буларга айткам, могу акыйкат жок. Момча болсо, не может быть момча пенясы. Андай болбойт. Давайте сатып туруп хотя бы разницасын бергиле. Же бирдеме кылып десем, нет деп аны көргөндө уже кызыгып калды да. Тиякты көргөндө сизге жакшы көрдүм да. Ал жагып калган да, мындай айткан. Анан ошон үчүн баласын оформить этти да. Ошо жагып калган үчүн баласын оформить этти. Рустам жана түрүп барганда эле сен макул болсоң, мен ошондо эле утуруп кетпек. Мен аякта хозяин болсом, я бы решал. Я там ничего не решал. Мен силер айтканды как передатчик да, сизге келем, предложение кылам. Булар макул болсо, мен макул болом. Булар макул болсо, я не могу ничего вам решить. Я же не могу же, я исполнительный да ты. Рустамдын чындыкты 100% эле айтты да. Муну мен эмне деп түшүндүрсөм болот? Бул деген баягы атайы ошол советский Горькийдеги жакшы жер алтын квадрат болгон үчүн алыштын максат экени түшүндүрүлдү. Себеби деген бул үйдү эң биринчи айтканда Саттык Сагындыковго деп, андан кийин баласын оформить эткенден бул өзү дайын болуп калды да. Ошон үчүн акыркы үмүтүбүз сиздерди акыйкат менен чечет. Бизде жөнөкөй адамдардын үнүн угат деп сизге ишенич менен кайрылып жатабыз. Так эле мына ушундай көрүнүш Аламүдүн районунун Лебединовка айылынын ЗБЧК Пикет көчөсүнүн номер 01/5 үйүнүн тургуну Орунтаева Мейил Жаңгазиева менен болгон кредиттик келишимде да кайталанып, Орунтаева Мейили да Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коомуна күрөөгө коюп, ун алып, алдагы эң жогорку жана экинчи сорттогу ундарды кредиттик негизде алып, бирок акчасын өз убагында төлөй албай калган соң үй жайын алдырып жиберген. Булар башында эле ун берерде залогту алышат экен.
Бирок ошол эле сразу ошол жерден эле банктагыдай договор залог, договор зайым, соглашениелер дегенди түзбөй туруп эле сразу өзлөрүнүн адамдарына каттатып туруп беребиз, антпесе бере албайбыз дегенге чейин келдик. Анан биз айттык, бизнести салып, бизнес кылалы деп жаңы эле аракеттенип баштаганда ага деле макул болот экенсиң. Мен да макул болдум. Каттасак өзүбүздүн поставной лицобуз, өзүбүздүн кишибиз деп Жунушев Бакыт деген балага каттатты. Бул бала өзүбүздө иштейт. Эртең күнү мына 6 айдан кийин төлөп баштасаңыз, кайра төлөй элбей калсаңыз, узартып турабыз деп макул болгондон кийин келишим түзүлдү. Бакыт Жунушевка өткөндөн кийин эле мен болгон 880 000 сомго un алдым. Буларды мен мурун кийин un сатып көрбөгөндөн кийин ундагы экинчи сорт, анан высший сорт деген ундарга бөлүнөт экен, биринчи сорт деген ундарга бөлүнөт экен. А меники алганым экинчи сорт менен высший сорттон көбүрөөк берди. Биринчи сорт деген унду вообще биз алган жокпуз. А көрсө ал кезде бул Бишкекте биринчи сорт аябай ходовой экен, лепешка сатканга, пекарныйларга, а экинчи сорт менен высший сорт өтпөйт экен. Аны аларын алганда ошол жерден эле унду жүктөп чыгып атканда, ошо Жунушев Бакыт үйдү поставной кылып, оформление кылып берген бала бир эле ошондо келишим түзгөндө эле көрдүм. Андан ал баланы көргөн жокмун. Ушу соттошуп 10 жыл жүргөнгө чейин ал бала вообще бизге даже көрүнгөн да жок. Анан ошол жерден унду жүктөп атканда ошол жерден эле ошо инженерлер бар экен, главный инженерлер болот экен. Ошол Чыныбай Акунучтин, ошол кезде депутатка кетип аткан маалда ошол кезде Нуржан Тентимишева генеральный директор экен. Ошолордун өзлөрүнүн адамдары жүктөп чыкты. Монча малды, монча унду аласыздар, мындай кылып сатасыздар, керек десе сатканга жардам беребиз дешти. Ошол жерден эле 1 КАМАЗ унду сразу сатып мага наличка берди. 2 КАМАЗ унду 2 демалыштан кийин кайра өткөрүп бергенге жардам беребиз деди. 1 демалыш өткөн жок, 2 ай болду, 5 ай болгончо эле декабрдын 20-сында 2009 жылы алынган ун биз сүйлөшүп Баткенге жиберип берели деп, Баткенге унду жиберишти. Баткенден жаңы кетип мына сатылып атат деп аткан малды эле 2009 жыл декабрь айы бүттү. Январь 2013 жылы апрелде, 4 айдан ичинде эле апрелде революциялык согуш болуп, бизде Кыргызстанда аябай дүң болуп калдык. Элдер айласын таппай калышты. Баарыбыз эмнеларыбызды билбей, мына биз кредит алган далайлар күйдү, далайлар өзлөрүн жангечти кылды, далайы май куюп өзлөрүнүн кыйгандар болду. Мен жангечтик кылып, жанталашып, бая Баткендеги ундун артынан биз жүрдүк. Баткенге унду жиберген тиги бизнесмен аялы ундун да жок, аялдан да жок, ошо менен ал да жоголду. Ортодо бая уюнду өткөрүп беребиз деген балдар ошол эле Мелкомбинат Акундун, ошондой эле Чыныбай Акунучтин, ошол эле Нуржан Тентимишев генеральный директордун туугандары балдар эле. Ошо менен ал балдардын бирин да көргөн жокпуз. Ошо менен өзүбүз эле баягы революциянын артынан эле баарыбыз күйүп жатып калдык. Ошондон кийин алгандан кийин 2010 жылы майда мен Мелкомбинат Акунга кайрылдым. Ушундай болду. Ушинтип революция болду, салып аткан магазиндер тонолду, канчаладагы мародерствого кабылдык, товарларыбыздын баары уурдалды. Ушундай кесепеттен бизим назад кетпейли, алгандан кийин төлөп берели. Мен азыр ушинтип бир Россия өлкөсүнө, чет өлкөгө чыгып келейин. Бир уруксат бериңиздер, эртең күнү келип үйдү тебелеп тартып албаганга эме сөзүңөрдү бергиле деп мен уже кайрылдым ай айында. Ошондо мен июнь айында жолго акча таап 2013 жылы июнда 60 000 сом период төлөп берип коюп, ошол кезде 880 000ден 60 000 сомду төктүм. Ал кезде булардын счету боюнча $1300 деп эсептелди. Ошондо мен июнь 2010 жылы Россияга чыгып кеттим. Россиядан 2 ай Россиядан уже иштеп, жумуштап, иштей баштаган малда эле Бишкектен уже бизге кабар барды. Мелкомбинат Акун 2010 жылы уже июль айында уже выселение кылып, үйдүн баарын уже тартып сотко бере баштады деп. Ошондон кайра тынчтан каякта соода болот. Каяктагы үйүңдү алдырып атса, чыркыраган балдарың, 90 жаштагы кемпир, ушул ырылдап атышса кантесиң? Кайра Россиядагы соодамды токтотуп кайра келдим. Ошондон кайра уже Мелкомбинат Акунга ошол кезде коммерческий директор Рустам Жунушевка кайрылдым. Мени киргизгиле, Тентимишева Нуржанга киргизгиле, мени мына эмне үчүн сотко бересиздер, провокация кылам деген сөзүңөр каякта сиздердин? Дегенде мен эч кандай бул жерден чечпей, мен болгон исполнительный директормун. Муну бирок сизди кабыл албайт, жаздырып коеюн деди. 3 күн подряд бардым.
Нуржан Тентимишева бизди кабыл алган жок. Даже бизди көргүсү да келбейт экен, уккусу да келбейт экен, сөзүндө турбайт. Ошол күндөн баштап мен чуркап Чыныбай Акуновичке биз письмо жазып, депутатка да жазып ошол кайрыла баштадык. АК-пресске чыктык. Чыныбай Акунович бизди кабыл алган жок. Ушул депутаттар жогорку кеңештин эшигинин алдында жүрдүк. Ошол кезде бизде 40-50 адам эле. Баарыбызды Чыныбай Акунович ошол кезде биздин сөзүбүздү уккан жок. Бул каракчылар эмне жүрөт, кереги жок, киргизбегиле дегенге чейин алып келип биздин ушундай адамгерчилик, адамчык касиетибизди тебелеп салышты. Ошондон баштап селип отурду, бири өлдү, бири ун туураган дробилка тууралып бир жанан өлүп атты, бири бензин куюнуп өлдү. 5-тен 6-дан бир семьяда дудук балдар бар. Аялыбыз балдар четинен бирин бычактаганга чейин барды деп ушундай катуу ахвалда калдык. Ошо менен биз сейилдеп атырып азыркы заманда кайра 2013-жылдан баштап биз өзүбүз чуркай баштадык. АК-пресске чыккан күндүк болду, кабарга чыктык. Кабарга чыкканда бизди даже кабыл алган жок. Ушул зданиябызды Чыныбай Акунович ремонт жасап берди эле. Биз ада сиздерди кабыл алып, сиздерди эфирге чыгара албайбыз деп. Андан чыгып биз АК-пресске бардык. АК-пресстен да барганда АК-пресстен ушундай 20 киши чогулуп чыктык элек. АК-пресстегилерди ошол жерден эле звонок. Чыныбай Акунович ал кезде депутат болду, анан кийин спикер болду. Эч кимден алы келген жок. АК-пресс ошо менен өчтү. Канча какшап барган, ошол жерде канча ыйлап турган аялдар, үй жайы жок калган аялдар эч кимдин тилибиз өткөн жок. Ушунчалык адамгерчилик касиетибиз тебеленди. Ошо менен кала бердик. Ошондон 2013, 2014, 2015-жылдан баштап биз жаныбыз тынган жок. Бир да отурган жокпуз. Президентке чейин жаздык, Атамбаевка кайрылдык, Жээнбековго кайрылдык. Өзү спикер болуп турганда бардык жердин бүт баарын жаап атты. Прокуратурадан прокуратурага алган жок. Прокуратурага чакырат, биз барсак, эмнеге келдиңиздер, сиз кимдер менен кырылышып атасыздар, кимдер менен тирешип атасыздар, ал деген ким билесиздерби? Алыңар келбейт дегенге чейин барды. Ошондон биз уже акыйкатты издеп соттон сотко бардык. Ошол кезде биздин сотубузду караган Хлыбова деген Чүй областынын судьясы бар эле. Ошол кишибиз азыр өтүп кетти. Ошол киши мага айтты: "Сиз азыр Чыныбай Акунович спикер болуп турганда колуңуздардан эчтеке келбейт. Утпайсыздар. Бизге уже ачык эле үстөмдүк боло баштады. Же кресло силерге, или силер элдерге жактасаңар, анда сразу жумуштан кетесиңер" деп. Ошон үчүн мен силерди азыр жактай албайм. Ар кандай учур болсо дагы сиз утуласыз. Бизде уже ушундай указ түштү. Эми бул спикерден түшкөнгө чейин күтөсүз деди. Мына ошол менен утулдук. Ошондон баштап 2015-жылы эшикке тийип чыккандай эле соттон бир 10 күнгө уруксат пролонгация кылам дедиңер эле деп сотко кайрылып, ошол уруксат алып келгенче ошол 20-30 киши өзү Чыныбай Акуновичтин дагы ушундай спортсмен балдары менен иштечү. Биз кайсы жерге барганда постоянно ошол спортсмен балдары выселениеде жүрчү эле, бир 10-20 баласы. Ошол кезде ошондой спортсмен балдары, Толе ОПГнын балдары, ушундай здоровый балдар. Милициясы, участковойлор эч ким унчук албай, үн катпай турду. Мен уже келгенде бүт эшикке итти сүйрөп чыккандай эле постелде 10 жылдап постелде жаткан ушу менин апамды 90 жаштагы кемпирди эшикке чыгарып туруп, эшикти талкалап, уже кулпу салып ачкан экен. Ошондо 2015-жылы мен уже үйдөн биз уже выселение болуп калдык. Жалпы 10 киши үйдөн чыктык. Ошол кезде жаңы эле депутаттар менен закон каралды эле. Чыныбай Акунович өзү подтверждение кылып, акыркы үй болсо кыргыз элиндики, акыркы үйлөрүн күрөөгө койсо, ушул банктар алып коюп атат. Ушул законду бириктирели, ушул законду карайлы, бир да адам үйүнөн чыкпасын, ушундай условияны түзүп бергиле, кайра кийин график түзүп бергиле деген депутаттар колдогон ушундай закон чыкты эле 2012-13-жылдары. Ал закон каякта? Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевич, ГКМдын төрөгасы Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич ким бул законду угат? Ошону эч ким укпайт экен да. Эч ким укпайт экен. Карапайым элдер өлө берет экен, кырыла берет экен, үйлөрүнөн чыга берет экен. Мен ошондо берген койгон үйүмдү мен уже өзлөрүнүн Акуновичтин ошол кезде коммерческий директору Нуржан Тентимишевга киргизип, Рустам деген баласына кайрылдым. Рустам 2 күн жүрдүм, мени кабыл алган жок. Эмнеге келдиңиз, эмне мүндөңүз бар деди. Мен айттым, азыр мондай мына акыркы революциядан кийин мен эч кандай бизнес токтоп калды, магазиндер талкаланды, соода жүрбөй атат.
мен ушу огородду бөлүп туруп сатып туруп үйүмдү алып калайын, ушунча адам талаада калабызбы дегенге макул деди. Эртең мен Нуржан Тентимишевага кирейин, Чыңныбай Акунучка кирейин, макул болсо сизге уруксат беребиз деди. Эртеси эле Рустам коммерческий директор чалды, Миреже сиздин мүдөңүз кабыл алынды, үйдү өзүңүз төлөп өзүңүз бөлдүрө аласызбы деди. Мен макул дедим, өзүм бөлдүрөйүн деп. Ошо менен үйүбүздү законный госрегистр кадастр аркылуу, архитектура аркылуу ошол 30 сотка жерди ээлеп турган үйүмдү мен 3кө бөлдүрдүм. Ошол үйдү өзүнчө бөлдүм, времянкамды өзүнчө бөлдүм, 20 соток огородду өзүнчө бөлүп туруп, ошол жерлер өтсүн, ошо үй калсын деген дал бастап уже бөлдүрүп бүттүм, акчасын төлөдүм өзүм. Ошондон кийин уже үйдү сатыкка койгонго өздөрү макул берди, доверенность беришти, документтердин копиялары ошо мелкомнаттын өзүнүн намында эле мага бүт копияларын берди. Мен уже кардарларды издей баштадым. Биринчи эле дегенде 5 соток жерди времянкалы сатылды, аны төктүм 245 000. Ошо менен ар жакта огород калды, огород менен үй калды. Ошондо айттым, огород ала турган кишиңиздер болсо, огородду өзүңүздөрдө может быть работниктериңиздер бар, ошо сотка 20 сотканы бериңиздер, алар сиз акчасын кармай бергиле, үйдү мага бергиле деген условия менен кайрылдым. Эми биз деген биздин дагы сөзүбүздү адам баласы угуш керек да, биз да адамбыз да. Ушундай мен условияны түзүп берип аткандан кийин алар да мени ошондой условияга өздөрү макул болуш керек. Көрсө ошол кезде эле уже булардын мүдөөсү үйдөн чыгарыш керек, үйдү алып коюш керек. Ошол кезде эле өзүлөрүнүн поставной лицосуна каттаткан экен. Үйдү ошо Нуржан Кыдыр Тентимишеванын фасовщица эжеси бар экен. Ошол эжесине уже каттатабыз, ошого берилди. Калган сумманы ошол эки төлөйт. Үйүңүздү саттык деди. Эмнеге сатасыңар деп мен ошондон кайрыла баштадым. Ошол кезде мени алдап коюшуптур. 15-жыл үйдөн чыккандан кийин ошол фасовщица аялына $9,000, ошол кезде 700 000 сомго ошол фасовщицанын айлыгынан карым алып төлөй баштаптыр. 20-жылы уже мелкомнат үйдү аялга каттатып берип атат, фасовщица аялына. Мен кайра келдим, үйдү мен ушу жерди эле бербейт белеңиздер, үйдөн мен чыкпайын деп жакшы эле условия түздүм. Ушундай түзүп документтерди дагы даярдап берсем, мени ушу үйүмдү кызыктыңыздар да калдыңыздар. Анда мен огородумду бергиле деп 2016-17 жылдан баштап жок деп мага таблицаны берди. Чыңныбай Акунович раматтылык ушундай өзү эчтеке билбегендик кылат экен, ал киши бизди кабыл албайт экен. Жада калса үйдү жашап аткан фасовщица Сатина деген аялына чейин келдик. Сенте жерден алып ошо жерге тамсалыңыздар, бул үйгө биз жашайлы деген, сен ким менен сүйлөшүп атасың? Бул кишилер деген Атамбаевдин адамдары, бул жерден Чыңныбай Акунович, бул киши эчтеке чечпейт, болгон бүт бардык нерсени Тентимишева чечет. Биз Тентимишева, Атамбаевдар булар катышат, мен аякта иштейм, сенин колуңан эчтеке келбейт, билген жагыңа бар деп. Вот ошондон кийин ошол кичинекей ошол фасовщица аял ошончолук өкүм менен сүйлөп аткандан кийин анда биз эч кандай биздин правовой жагыбыз жок экен да. Урматтуу президенти Садыр Жапаров, урматтуу ГКМнын төрөгасы Камчыбек Ташиевич, ушул биздин кайрылуубуздарды бир жакшы көңүл коюп угуп койсоңуздар. Биз жеке эле биз эмес, бизде азыр канча сандаган адамдар жүрөт. Канча адамдар үй жок калды, канча адамдар мүдөлөрүн чечилбей ушундай кор болуп жүрүшөт. Сиздер келгенден кийин биз аябай сүйүндү эле келек. Кыргыз элибиз ушу көтөрүлө баштады. Кыргыз элибиз өнүгө баштады. Акыркы даже ушуреки мелкомнат мына Акунга чейин уже жеттиңиздер. Миллиондор алгандар жегендер куса баштады. Окуп атабыз, көрүп атабыз. Ушундан сүйүнгөнүбүздөн акыркы мына мелкомнат Акунга жетиштиптир. Эми болсо бир акыйкаттык болот экен деп сүйүнө баштадык элек. Ошондон баягы жазып аткан жазып калып көмүскөдө калган ошо баягы прокуратура, ошол эле ГКМ, ошол эле МВД, ошол эле Чуйский областной прокуратура, ошол эле генеральный прокуратураларга кайра барып тешеп кайрыла баштадык. Мына ушундай Акун мелкомнат Акунга очередь жетиптир. Биздин баягы 10 жылдап каралбай жаткан арыздарды карап бериңиздер. Анда биз түптүз эле президентке киребиз, биз түптүз эле ГКМга киребиз деген сөздөр болду. Жазгыла деди, биз жаза бердик. Мына жаза бергенден бери 1 жыл өттү. Биз эми үнүбүз жетет экен деп сүйүнө баштадык эле. Мына бир прямой эфирде өзү ГКМнын төрөгасы Камчыбек Ташиевич сүйлөдү эле. Канча мына Акундан күйгөндөр, ушундай сүткорлордон, ушундай коррупциядан үй жайын алдыргандар кайрылгыла.
жакшылап карагыла органдарды, ГКМБга, МВДга баарына задание бердиле. Аябай сүйүндүк элек. Мына Акунга очередь жетти. Эми бизге да очередь жетет экен, үйлөр жайыбыз алат экенбиз. Кичине бир маңдайыбыз жарык болуп, ушунча жылдан бери түшүп калган духтарыбыз бир көтөрүлөт экен. Акыркы бир акыйкаттык, бир адилеттүүлүк чечим болот экен деп күтө баштадык. Бирок акыркы мына 3-4 ай болду. Биз жазган баягы эле ГКМБга жазылды эле, президентский аппаратка жазылды эле, ошол эле прокуратура, генеральный прокуратурага жазылды эле. Башында жакшы иштеп, жакшы карай башташып эле, кайра бирактан мына акыркы мына 1 айдан бери күтүп атабыз. Иштерибиз токтоп калды. Тияка барсак да ГКМБнын работниктери, мына следовательдер, бияка барсак МВДнын тергөөлөрү, прокуратуралар уже бизден сүйлөшкөндөн уже качышып, сүйлөгөлөр келбей, кабыл алуулары келбей, кайра эле баягы илгеркидей баягы эшикке тепмей башталды. Кайра ачылган жагдайга келгиле, сотко кайрылыңыздар, сот менен чечиңиздер, Верховный сотко жазыңыздар, биздин колубуздан келбейт дегендей. Эми документально бүт эсептелип чыксак, азыркы учурда мен тараптан 1.580.000 60 миң сом төлөнгөнү аныкталып чыкты. Мен уже өзүм сверка болуп, уже өзүбүз следователь болуп, бүт акыйкатка чыгарганга туура келип калды. Урматтуу президентибиз, урматтуу төрөгабыз, ушул цифраларга туура карап, ушул цифраларыбызды туура түшүнүп, чечип бересиздер го, акыйкаттык бар болот го, адилеттүүлүк болуп чечилет го деп, акыркы кайрылып аткан биздин кайрылуубуздарды четке какпай, үмүтүбүздү үздүрбөй, менин үй бүлөм менен ушул бир жакшынакай бир жаңылык угуп, ушу үй жайым кайрылат го деген, кайрылып берилет го деген үмүт менен кайрылып жатабыз. 21 у вас был, вы 5 отдали и 9 отдали. Вот у вас разница мындай эле калат. Ана мен ошол экини кызылдашып бараткан себебим ошол болгон да. Сиз 9 миңге сатынаны үчүн 9 миңге саттыңар депчи. Аны өздөрү тиги Нуржан эже менен сүйлөшүп, анын жумушчусу тиги көлдөн бери иштеп келген эме болчу. Ал тик чечимдерди мен кабыл албачы, мен баларды койбочу эме мейли. Аны эже кайсы үй мына бул келди. Так, муну бул сатипа келип сурап атат, ошого мол договорду юристтерге айтып айтат. Бухгалтерияга айтат, момчу акча төлөйт. Мына договор түзүлөт. Сен айтканда мен по ее указанию мейли эже. төлөдүм депчи. По ее Рустанга дегенде, комбинатка дегенде мага лично аны төлөбөйт да, мен үймөстө. Комбинаттын үйдө баланста. Ал комбинатка и то, по-моему, аны деле сатипа эже менен барып сүйлөшүп ал айтып берет. Ал деген мындай рассрочка кылып, ежемесячно кылып, ошентип, по-моему, төлөп аткан. Ал эми Бишкек шаарынын Ялтинская көчөсүнүн номер 4-үйүндө жашаган Абдрахманова Рыскүл өз үйүн көзөтүп кеткен адамдын ишеним катынын негизинде Бишкек мел комбинаты ачык акционердик коому күрөөгө койдуруп үйүмдү алып койгон дейт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерден акыркы үмүтүм менен сиздерге кайрылуу жасап жатам. Жасалма документ менен мел комбинаты Акун үйүмдү оформить этип алган. Ошол кезде Чыныбай Турсунбеков спикер убагында көп спикерлигин пайдаланды. Соттор токтоп кала турган ал киши звонить эткенде бизге чындык жок. Соттордун өзү бизге тияктан указание келип атат. Биз сизге эч кандай жардам бере албайбыз деген сөздөр болду. Биз кайда болсо, кай жерден чындык чыгат деген өкмөттүн структураларына барып аракет кылып көрдүк, бирок чындыкты таппадым. Өлүп калган адамдын ишеним каты өлгөн күндөн баштап күчүнөн кайтат. Бирок булар ошол өлгөн кишинин атынан жасалма документ менен үйдө өздөрүнө өткөрүп алган. Onu da algan emesmin, akça da algan emesmin, үйүмдү Тентимишева ошол кезде жаңы директор болуп, Чыныбай Турсунбекович болсо депутат болуп, ал аялына өткөрүп берген кез болчу. Эч ким биздин үнүбүздү уккан жок. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мен сиздерге канча жолу аракет кылып, личный приемдоруңуздарга жазылганы барсам дагы дайыма кат менен гана жооп беришет. Канча жолу личный приемго жазылдым, бирок дайыма сиздердин баягы аппараттагы адамдарыңыздардын эле өтүнүчүн алам. Чындык каякта болорунда уже көзүм жетпей калды. Акунга мисалы сот туура эле чечим чыгарып берген Карабаев Тайырдан өндүрүлсүн деп.
мошенниктен. Анан ошол мошенниктен албайбы, биздин үйүбүздү өзүбүзгө кайтарбайбы? Мен ушуну эч кимге жеткире албадым. Үй деген бизге калыш керек. Ошол кезде үйдүн 2 арesi бар болчу. Анан өлгөн адамдын доверенности менен булар өздөрүнө каттатып алды. Ошого бир жакшы көз караш менен карап, юристтердин көзү жетип эле турат. Бирок баягы эле адат, мына сиздер баягы күнү жаңы иш баштаган кезде ушундай сүйүндүк эле акундун да кезек жетиптир, чындык чыгат экен, үйлөрүбүз өзүбүзгө кайтат экен деп биздин артыбызда мисалы мелкомбинаттыкындай жерлерибиз жок, акундукундай. Бизде бир жалгыз үйүбүз бар болчу, аны да мына акундар оформить этип алып, чындык издеп келатам. Мына 10 жылдан да ашып кетти жүзү. Биз кичинекей балдарыбыз уже эр жетти, көчөдө жүрөбүз, 50 миңден квартира төлөйбүз, ай сайын ар бир квартирадан көчөбүз. Бизге жардам берип, үйүбүздү кайтарып берсеңиздер. Биз акум фирмага эч кандай бир сомда карыз эмеспиз. Ким карыз алса, ал киши 11 жыл 8 айга камалып кетти. А биздин үй ушул кезге чейин акундун эсебинде турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мен сиздерден суранат элем. Ошол кезде мыйзамсыз жасалган ишеним катты жокко эле чыгарып берсеңиздер, үйүм өзүмө тиет деп ойлойм. Туура карап, туура чечип бересиздер деген үмүттөмүн. Акыркы кайрылуум, акыркы үмүтүм сиздерсиздер. Биз Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коомунун мурдагы коммерциялык директору Рустам Жунушевго кайрылып төмөнкүдөй маалымат алдык. Тараптарды көздөштүргөнүбүздө Рустам Жунушев жабырлануучулардын ар бирине карата өз пикирин мындай деп түшүндүрдү. Анда жолуктур дебейинби? Ошентсек болобу? Үчөөңөр сиз дагы кошо барып, кааласаңар мен деле кошо барам. Жогу, барыбыз чогуу. Барып, ошордо мен айтам, вот здесь несправедливо болуп калган на самом деле. Потому что пеняны эже өзү карап туруп пеняны момчалуу кылат эчи да. Пеняны списывать этпейчи эч качан. Мен шефке айтып атып списывать этtirчим да, пенялардычы. Анан муну болсо пеняны ошол өзү отслеживать этет эже. Жок, пеня, момдай пеня болуп кетти. Ал биздин мисалы клиенттер да, менин клиенттерим, силер го бир одноразовыйсыңар. А мен мындай пекарнялар бар болчу, кондитерлер, алар бизнес кылып аткан, постоянно иштегендер. Алардыкы да өсүп кетчи. Чуркап келе мен могу түшүрө албай эле, кызычы болуп атып, ошентип араң урушуп атып, ошо мен жаман көрүп атып, ошентип атып эле урушуп көзчү. Анан бул жерде неметсеңер, мен кошо барып, ошол жерден акыйкат момдай деп мен кошуп айтып бере алам да. Айтып бериңиз, мына сиз барсыңыз да ошол кезде мына. Баарыбыз эгер калыс сүйлөп, реалдуу сөзүбүздү айтсак, мүмкүн маселе чечилет. Биз бир нече жолу Бишкек мелкомбинаты ачык акционердик коомунун жетекчиси Нуржан Тентимишовго байланышка чыгып, тараптардын пикирин угууга аракет жасап, бирок эч кандай байланыш түзө албадык. Ошол эле шартта бизди байланыштырып коюусун мурдагы коммерциялык директор Рустам Жунушевден да сурандык, бирок андан да майнап чыккан жок. Мыйзамдын 2-чи параграфы айып төлөм, 323 статья айып төлөмүн азайтуу. Эгерде төлөнүүгө тийиш болгон айып төлөмдүн өлчөмү милдеттеменин бузулушунун натыйжасында шайкеш келбесе, анда сот төлөнүүчү айып төлөмдүн өлчөмүн азайтып коюуга укуктуу деп мыйзамда көрсөтүлүп турса да, соттор негедир маани берген эмес. 328 статьядагы күрөө жөнүндө келишимдин пункттары да так сакталган эмес. 336 статья күрөөгө коюлган мүлктү сатуу. Биринчи пункт. Эгерде келишим тарабынан башка тартип каралбаса, ушул кодекстин 335 статьясына ылайык өндүрүп алуу күрөөгө коюлган мүлктү сатуу ачык соода жолу менен жүргүзүлөт. Экинчи пункт. Күрөө берүүчүнүн өтүнүчү боюнча сот өндүрүп алуу жөнүндө чечимде күрөөгө коюлган мүлктү ачык соодада сатуу мөөнөтүн 1 жылга чейинки мөөнөткө узартып коюуга укуктуу. Мөөнөттүн узартып коюлушу тараптардын бул мүлктүн күрөөгө коюлушу менен камсыз кылынган укуктарына жана милдеттерине тиешеси болбойт жана карызкорду кредитордун узартылган мөөнөт ичиндеги көбөйүп кеткен чыгашаларын жана айып төлөмдүн суммасын
бөлүп берүү милдетинен бошотпойт. 3-пункт. Өндүрүп алуу учуруна карата күрөөгө коюлган мүлктүн соодалашуу башталгандыгы, алгачкы сатык баасы күрөө кармоочу менен күрөө берүүчүнүн ортосундагы макулдашуу менен 335-статьянын 2-пункту ал эми кыймылсыз мүлккө карата мыйзамдардын талаптарына ылайык тиешелүү сертификаты бар көз карандысыз багалоочу адистерди тартуу менен күрөө кармоочунун жана күрөө берүүчүнүн ортосундагы кошумча макулдашуу менен же болбосо соттун чечими менен 335-статьянын 1-пункту менен аныкталат. Күрөөгө коюлган мүлк соодадан эң жогорку бааны сунуш кылган жакка сатылат. Жаңа ачылган жагдайлар процесстик укукта ишке катышкан адамдардын укук жана милдеттеринин пайда болушу, өзгөрүүсү же токтоосуна байланышкан, ишке катышкан адамдардын билип туруп жалган көрсөтмө берүүлөрү, эксперттердин жыйынтыктары, буюм далилдери же билип туруп туура эмес которуулар жана башка фактылар. Ошондуктан жаңа ачылган жагдайдын максаты андай юридикалык фактыларды далилдөө менен чектелген далилдерден так айырмалоо керек. Чыгарылган чечимдин өкүмдүн негиздүүлүгүнө шек туудурган жаңы далилдердин табылышы аны соттук көзөмөл тартибинде кайра карап чыгууга негиз боло алат. Андай кайра кароо үчүн жаңа ачылган жагдай иш үчүн олуттуу мааниге ээ болуусу зарыл деп 2005-жылы редакцияланган юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча кыргызча түшүндүрмө сөздүгүндө даана так көрсөтүлүп турат. Демек, бул ишти жаңа ачылган жагдай менен кайрадан карап чыгууга 100% мүмкүнчүлүк бар. Ага мыйзам да жол берет. Мыйзам алкагында бул ишти карап чыккан юриспруденция өкүлдөрү жаңа ачылган жагдайлар менен кайрадан кылдат иликтеп чыкса, көптөгөн мыйзам бузууларга бөгөт коюлуп, Кыргыз Республикасынын аймагындагы кара санаттай ишкерлердин өндүргөн продукциясы өтпөгөн бир нече мекеме ишканаларынын ээлери Кыргыз Республикасынын карапайым жарандарын афералык жолдор менен сызга отургузуп, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүн рейдерлик жол менен тартып алып, байлык бийлигине таянып, зомбулук көрсөткөн фактыларга мыйзам чегинде бөгөт коюлмак. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.